Прогресс айылында 64 жылдан кийин жаңы мектеп курулууда. Бул Чүй районунун Прогресс айылындагы мектеп 1962 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө имарат авариялык абалга келип, анда 3 мөөнөт менен 400дөн ашык окуучу билим алууда. Мектебибиз эски, кышкысын ар бир класска контрамарка менен от жагылат. Бул дагы балдарга өтө зыяндуулугун берип келатат. Бүгүнкү күнгө чейин шептегенде эскилиги жетти. Ал бул мектеп деген убагында ошол 120 окуучуга ылайыкташтырып салган мектеп экен. Ошого карабастан биз 427 окуучуга билим берип келатабыз. Бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр көргөндөй биз үчүн, биздин балдарыбыз үчүн заманбап мектеп салынып атат. Ушул мектепте буюрса билим алсак, балдарыбызды чоң ийгиликтерге жеткизсек деген ойдобуз. Курулуш министрлиги бул көйгөйдү чечүү үчүн 275 орунду заманбап мектеп курууда. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, наркы 132 миллион сомду түзөт. Башкы план боюнча мектепте негизги окуу класстардан сырткары лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы, компьютердик класс жана бардык шарттары менен спорт залы болот. Учурда курулуш иштеринин 45% жумушу аткарылды. Бул жаңы мектеп пайдаланууга берилсе, 2 мөөнөт менен 600гө жакын окуучу билим ала алат.